Велосипед бул биздин жашообузда барабар. Сен эгерде велосипед тээп кетип баратасыңбы, демек сен бир иш аракет кылып атасың. Эгерде сен аны токтотуп кое турган болсоң, кулайсың. Ошол жерде бир уран бар болчу. Биринчи максатыбыз максат койгонду үйрөнүш керек балдарга. Экинчи, мен кол түшүрбөйм. Бул эң маанилүү. Мен кол түшүрбөйм. Эгерде аябай кыйын болуп атса, күн ысык болуп атса, жол баягы өйдөнү көздөй кетиш керек болуп аткан болсо, бирок күч жетпей атса дагы акырындан болсо да кете бер. Бирок такыр болбосо, анда велосипедиңен түш дагы, бирок ошол велосипедиң сен өңгөрүп кетишиң керек. Жетелеп кетишиң керек деп. Бул биздин биринчи капитаныбыз Разак деген бала. Ошол велотурдан келгенден кийин ал атасы менен сүйлөшүп бир күнү бизге келип айтты. Агай, мен Бишкекке барып гимназия окуйм деп. Ал өзү айылда окучу. 14-жылдын аягында ал гимназияга которулду. Бир жыл байкуш аябай кыйналды. Бул окуу жагынан, анткени деңгээл билесиздер да айылдарда, шаардын гимназиясында. Бул финансылык жактан да аябай кыйналды. Анан биз айтып жүрдүк да, Разак, элестетсең, сен бир өйдөнү көздөй, тоону көздөй көтөрүлүп баратасың. Эгерде сен ошол чокусуна түшкөндөн эстесең, биз чокусуна чыккандан эмне болду эле? Кылдыйды көздөй кеткенбиз. Кийин жашооң ошондой да жеңил болот деп. Эми ошол Разактын артынан эки карындашы ошол айылдан, анан иниси айылдан келип ошол гимназияга өтүп, кийин аябай жакшы окугандыктан Манас университетине жана бекер окуу болсо аларга да стипендия төлөп берди да. Ошол бүгүнкү күндө Разак Тайваньда окуп жүрөт.